Бишкектеги биринчи гимназияда окуучулар көтөрүлгөн митинг болду. Милициялар келишип камайбыз деп ата-энени кармап кетти, толгоп колду. Жоргу күч милициянын бирөөсү жаак сындыра жаш баланы бетке чапты. Жогоркулар эмне кылды билбейм айтор, ойноп атып топ тийди деп эбин тапты. Уруп согуп кызматын тартып алып, не кылса да ойлорун ашырышты. Акчалдыбы, коркуттубу билбейм айтор, алыстагы ата-энеси жашырышты. Күчү менен конкурстан утуп келген жөнөкөй мугалим директорду 60 мугалимге кошуп ажоо бир күндө кубалап ийиш керектирби? Улуу кичүү тегиз бирдей карайлы, укугун бардыгынан бийиктебей, жөн эле кызматтан айдап ийди, кимдин ким экенин иликтебей. Бир убакта 60 мугалимде кетиргенге кимдердин укугу бар, каалагандай калчап келет чоңдорубуз, баягы эле карапайым укугу тар. Кызматты ээлеп алып бириндеген, көбөйдү жоруксуздар билинбеген, кордобой коргоп ал мугалимди, келечекте оңдошот билим менен. Ишсиз калган ошол 43 мугалим статья менен кеткидей эмне кылды, кетиришип күч колдонуп байкуштарды кызматты эңсегендер ээлеп тынды. Ошол кеткен 60 мугалимдин арасынан өздүктөрү иштеп жүрөт, акалган жумушсуздар эшик кагып, ар тарапта чындыкты издеп жүрөт. Кызматтан кетирген ас келгенсип, коркутушуп арыз жаз деп жемелешти, колун коюп башка ишке кире албайт деп, кайсы кылган күнөөсү үчүн тебелешти. Калк укугун кимдер коргойт деги койчу, кыскасы билбей калдым эмне дешти. Сиздин 87 сомуңуз Кыргызстанда коррупция менен күрөшүүгө кандай жардам берет? Анткени Айтайт ТС каналынын миссиясы Кыргызстандын элине кызмат кылуу, элдин үнү болуу. Биз силердин көзүңөр менен карап, кулагыңар менен угуп, чилистендердин карасантай схемаларын ачыкка чыгарабыз. Аларды сиздер менен биздин кызыкчылыгыбыз үчүн, азыркы эркин Кыргызстандын жыргалчылыгы үчүн иштөөгө мажбурлайбыз. Эркиндик берилбейт, ага жетүү керек. Ал үчүн күрөшүүбүз керек. Patreon жөнүндө толук инструкцияны видеонун алдындагы шилтемеден көрсөңүз болот. Patreon'дон бизди колдоңуз.